Masa tömөнкү курам менен бүгүнкү оюнун жүргүзөт. Аза көпнер алıyor жаза. Дастан Алыбеков. Дордой командасынын талаасында өткөргөн ал оюндан үстөмдүк кылып 4-3 эсепте утуп алган болчу. Жооптук бетте Алай командасынын дагы бери чабуулу бул оң канаттан уланат. Кожо Жойл азыр бир коргоочуну жазгырып өтүп алды. Ага каршы 3 коргоочу бар экен. Отуруу азыр ортоңку бөлүккө узатылган болчу. Гүлжан Абдрахманов азыр. Томат албетте бою узун. Oyuncu андыктан экинчи кабатта топту берчи кыйын азыр Мусабеков же Азамат Байматов. Азамат Байматов азыр тебүүгө даярданууда. Тышкырып жаңды дагы бул учурдан Бакыт Оразахедов өткөн болчу, бирок биринчиден Айдар Ахматов, жетинчиде Азамат Байматов команда капитаны. Ал учурда Алайдын чабуулу сокку жана Островский Агымбаев топту тартып алып койго жетиши, ондан ары чабуулун улантып кете алган жок. Мирбек Акматалиевдин алыс каралыктан соккусу кубаттуу, бир топ кубаттуу. Сол канатка Мирбек Акматалиев узатты дагы Мирбектин алыс каралыктан узаткан соккусу кубаттуу чыккан менен жетип азыр Кожо эмне кылат? Ага каршы 2 коргоочу турат. Кожо алыс каралыктан сокку узатып көрөбү? Жок, бир коргоочуну жазгырып өттү дагы алыстан узатылган сокку. Кубаттуу, бирок андан ары чабуулун күчтөндүрүүнү пландап жаткан алыс каралыктан узатылган сокку. Павел Матяш азыр күткөн эмес болчу, бирок жылдар ойнап жүргөн, андыктан ош шаарындагы стадион демек футболчуда алды дагы бул Виктор Келимге каршы футбол ойноп баргандыгын башка калыс эскертүүдө. Демек ишкырык жаңырда Кожо Жойл, Павел Матяш дарбазага сокку жана гол. Албетте мындай учурда Кожо пайдалана албай калуусу мүмкүн эмес. Кожо Жойл албетте көрөрмандардын алкоосуна тартып жаткан учуру. Демек турнирлик жадыбалда мыкты чабуулчулардын дагы ишенимдүү алдыга чыгып алды. Демек Фаркат Мусабеков экинчи кабатка топту көтөрүп берди. Эч ким жок бул жерде. Эрнес Батырканов мынтип гол жаратып койду дагы. Биз эсеп 1-1. 1-1 эсеп менен андан ары оюнду улантабыз. Албетте Алайдын коргоочуларынын катасы, анткени Эрнес Батырканов артта жалгыз калган. Ушул жаш оюнчуну динамикалуу оюнун улантыш керек. Бирок мына ушул кооптуу учур мына мынтип кошумча убакытта орун алды дагы. Биз экинчи голду көрдүк. Дордой командасы дагы бир голду жаратты дагы. Ишенимдүү түрдө алдыга чыгып алды. Демек кошумча убакытта бул 2-1 эсеп менен албетте алдыга чыгып алды. Бул голдун автору Мироль